А? Жо, эмнеге сигарет чыгып атасыз, айтсаңыз? Мен сізге сұрау беріп атам, эже. Жоқ, ведисиде емес. Менчик емес, эже, бұл деген. Мен қорқып мен сені кипем, что так боишься? По-любому не трогайте. Неге не эмес атасыз? трогаю. Жо, эмнеге чыгып атасыз? Я тебя не трогаю, ты мне кто, прокурор что ли? Ты Какой еще прокурор? прокурор? Вот успокойся. Неге сигарет чыгып атасыз? Мына общественный транспорт, мынаки. 7-ші троллейбус. Пробка, Тавашу. Экинчи сепен. İbam, yemek mi? Olma o ya. Аксы. Yok ot başına. Gözümde daha baynatıp olma. Pistolet takadı bıçak bana. İzi var bıçaktın izi. İyi misin? Pistolet takadım oğlum koluna. Narkansı. O taksi sana takadı. Bıçak koluna. Токтотулган той ооруканага түшкөндөр. Баткенде үйлөнүп жаткан жубайлар кырсыкка кабылып, унаа талкаланды. 3-ноябрда Баткен шаарында жүк ташуучу унаа менен жеңил унаа кагышты. Маалым болгондой, окуя саат 16 чамасында катталган. Баткен районунун Босадыр айылынын 1989-жылы туулган тургуну өзүнүн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен бара жатып, оор жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Mercedes унаасында үйлөнүү үлпөт тоюн өткөрүп жатышкан жаш жубайлар болгон. Анын кесепетинен жубайлар жана жүк ташуучу унаанын айдоочусу жаракат алып ооруканага жеткирилген. Ошондой эле үлпөт тойдагы токтотулган. Учурда жабырлануучулар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Турмуш KG сайты. Бишкекте 2 киши такси айдоочуга кол салышып, анын колу бутун таңышкан. Кылмышка шектүү 20 жаштагы 2 бала кармалганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, 2 жүргүнчү таксиге отуруп, шаар четине жеткирип коюуну суранышкан. Калысордо конушуна жеткенде айдоочуга кол салышып, бычак такап коркуткан. Таксичинин 7000 сомун жана Redmi үлгүсүндөгү телефонун тартып алып, колу бутун, көзүн, оозун скотч менен таңып, калмыштардын арасына ыргытып жиберишкен. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан милиция кызматкерлери ыкчам тергөө иш-чарасын жүргүзүп, мурда соттолгон 2 адамды кармаган. Алар 1997-жылы туулган Нарын облусунун тургуну жана 1998-жылы туулган Жалал Абад облусунун жашоочусу болгон. Кармалгандар СИЗОго киргизилип, сотко чейинки өндүрүш уланууда. Элдик медиа сайты. Төө Ашуудагы абал. Кыргызгидромет бүгүн 5-ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жай турганын эскерткен. Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарында жаан карга айланышы мүмкүн. Ал эми бийик тоолуу райондордо кар көчкү түшүп, жол тайгак болушу ыктымал. Айдоочулар коопсуздук эрежелерин сактап, унааларына кам көрүшү керек. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн 5-ноябрда саат 15-ке карата Төө Ашуу ашуусунда тартылган сүрөттөрдү жана видеолорду жарыялады. Бишкектен Исанов Москва көчөлөрүнүн кесилишинде тез жардам кызматынын унаасы менен жеңил унаа кагышты. Бул тууралуу Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, тез жардам унаасы менен Honda Fit унаалары бири-бири менен сүзүшүп кеткен. Жабыркагандар жок. Учурда тийиштүү иштер аткарылып, чогултулган материалдар тийиштүү бөлүмгө өткөрүлүп берилди. Баткен облусуна караштуу Лейлик районунун Шоркудук аймагында жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Кырсык кече 4-ноябрда болгон. Андархам айылынын 55 жаштагы тургуну Деуланос үлгүсүндөгү унаа менен келе жатып, Toyota Avensis унаасы менен кагышкан. Жол кырсыгынан улам Деуланосто жүргүнчү катары бара жаткан 58 жана 49 жаштагы жарандар окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми Toyota Avensистеги тажикстандык 5 киши жаракат алып, Сүлүктүү шаардык ооруканасына жеткирилди. Эки унаанын айдоочулары да жаракат алышкан. ЖБ медиа сайты. Машинасын урдаткан жаран милицияга кайрылды. Ууру өз небереси болуп чыкты. Ысык көл облустук милициясына жаран Audi 80 үлгүсүндөгү автоунаамды айдап качты деген арыз менен эркек киши кайрылган. Укук коргоо кызматкерлери машинаны Караколдун чет жагынан табышкан. Шектүү катары арыз ээсинин 17 жаштагы небереси кармалган. Мындан сырткары милицияга ушундай эле факты менен дагы бир арыз келип түшкөн. Арыз ээсинин айтымында унаа оңдоочу жайда токтоп турган Nissan Terrana үлгүсүндөгү машинасын белгисиз адамдар уурдап кеткен. Автоунаа Ак Суу районунун Теплоключенко айылынан табылган. Шектүү Каракол районунун тургуну болуп чыкты. Ал мурда уурлук үчүн соттолгон. Кылмышка шектүүлөр соттун эч жакка кетпөө чечими менен кое берилди. ЖБ медиа сайты.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын күзөт департаментинде жоокер каза болду. Бул тууралуу 24 KG сайтына жеке булактар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча жигит ток тартып каза болгон. Кокустук кечки саат 5ке жакын жүз берген. Жоокер лампочкада алмаштырып жатканда ток тартып кеткен. Ал эсин жоготуп, өзүнө келбей жан берди деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жакын арада расмий маалымат таратаарын билдирди. ЖВ медиа сайты. Бишкекте жүргүнчү аялды троллейбуста чылым чекти деп айыпташууда. Жүргүнчү аялды Бишкектеги номер 7 троллейбустун ичинен чылым чекти деп айыптап жатышат. Видео социалдык тармактарга тарап, анын автору окуя ак өргө жаан конушунда болгонун айтат. Ошондой эле видеону тартып жаткан киши аялдын коомдук транспорттун ичинен чылым чеккенин кошумчалайт. Ал эми жүргүнчүнүн колун артка алып туруп, кийин ачык айнектен бир нерсени ыргытып жибергенин байкоого болот. Автордун эмне себептен коомдук транспортто чылым чегип жатасың деген суроосуна видеонун каарманы эс алчы, сен мага прокурорсуңбу деп жооп берет. Автор бул кадрларды Facebook тармагына жүктөп, Бишкек мэриянын аппаратынын жетекчиси Балбак Төлөбаевди кошо белгилеген. Ал өз кезегинде кол алдындагыларга аталган троллейбустун айдоочусу менен сүйлөшүүнү тапшырды. Спутник KG сайты.